Максат Боронбаев Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин журналистика адистигинде 3-курста окуйт. Ал жыл башында журналистикадагы студенттер үчүн түзүлгөн Мыкты калем программасына катышып, тажрыйбасын арттырып келет. Учурда Максат ТМЖ телеканалынын Бишкектеги кабарчысы болуп эмгектенет. Мыкты калемдин өкүлү келип тааныштырды. Ошондой окуу болот деп, анан эң башында албетте баарыбыз таң калдык. Кантип эле биринчи жолу мындай бекер биз эчтеке бербейбиз, бирок алар бизге сабак төлөп алчу сабактарды бекер бере тургандыгына эметип таң калдык да. Андан кийин ошол сынакта суроолор келди. Ошол сенин коомдогу ар кандай маселелерге, саясий көз караштар, ошолорду сурап, ошолорду жазып, анан өтүп кеттик да. Негизи бирок сынакта көп студент катышты, бирок азы өттү да. Максат Боронбаевка окшоп аталган программага өлкөдөгү 5 окуу жайдан 45 студент сынактын негизинде тандалып алынган. Бир жыл бою жаш журналисттерге окутуулар Ысык көлдө өткөрүлүп келген. Эми алардын баарын чогултуп, кесипкөй журналистиканын өнүгүүсү жана маселелери аталышындагы атайын конференция уюштурулду. Каймактай болгон журналисттер келип, өзүнүн таасири менен бөлүшүп, өзүнүн билген билими менен бизге бөлүштү. Биз Мыкты калем жөнүндө биринчиден өзүбүздүн окуу жайыбыздан биринчи маалыматты алдык. Анан ошол менен бизге Мыкты калем азыркы учурда бул биздин кичинекей команда. Мамлекеттик органдар менен кантип иштешүү жана ошол эле учурда журналистикалык профессияны алдыга кантип дагы чыгарып кетүү деген бул көйгөйлөрдү ошо Мыкты калем аркылуу бул чечкенге аракет кылдык. Буга чейин бул биз болгону журналистиканын кичине мындай тепкичтерин эле окуп келсек, мында болсо журналистикалык чөйрөгө биротолуу киришип, азыркы учурда мындай көзүбүз кичине болсо да ачылып, мындай журналистиканы көрүп турган учурубуз. Мыкты калем программасынын катышуучулары журналистика тууралуу көп нерсени үйрөнүп, өлкөдөгү телеканалдарда да практика өтөшкөн. Долбоордун уюштуруучулары окуу жайды аяктап жаткан студенттерге жумуш таап берүүнү да пландап жатышат. Булар такыр башкача болуп калды. Бир жылдан бери булардын ой жүгүртүүсү да башка, критикалык ой жүгүртүүсү да башка. Ошондуктан мына программага тилектештер көбөйүп атат. Ошон үчүн биз сентябрдан дагы бир группаны же 2 группа дагы ошол эле университеттерден жаңыларын тандап алып туруп, жаңылары менен деле иштейбиз, эскилери менен да жумушубузду улантабыз. Журналист Жалил Сапаров азыркы жогорку окуу жайлардын студенттерге берген билимине ынана албай турганын айтат. Мындан улам кыргыз журналистикасынын деңгээлин көтөрүү үчүн кыска мөөнөттүү атайын окутууларды бат-баттан уюштуруп туруу керек дейт. Мыкты журналист болуу бул ошол бир тренингтерге баруу, анан ушундай конференцияларга катышып коюу менен эле чектелбейт. Бирок бул ошол журналисттердин келечекке болгон баягы жол тандоосун, алардын баягы мотивациясын камсыз кылып берет. Бизге ошон үчүн бул мындай иш-чаралар, мындай аймактарда, айрыкча аймактарда өткөн иш-чаралар бизге бүгүнкү күндө өтө маанилүү. Журналистика факультеттеринин студенттеринин республикалык конференциясы 2 күнгө созулат. Анда долбоордун катышуучулары даярдап келген докладдары менен бөлүшүшөт. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.